Студиябызда Кастамонудан келген конокторубуз бар. Кастамонудан Кастамону университетинин теология факультетинин теология илимдеринин доцентинин милдетин аткаруучусу Кудурет Артыкбаев мырза, кош келипсиң. Рахмат. Ошондой эле Кастамон университетинин журналисттик факультетинин студенти Жыргалбек Камбарбек уулу жана Кастамон университетинин эл менен байланыштар факультетинин студенти Нурсултан Кеңешев. Кош келипсиздер. Рахмат. Оолу Кудурет мырза, сизден баштайлык. Мына жакында эле Кыргызстан күндөрү деп Кастамону шаарында абдан жакшы фестиваль десекпи, сонун иш-чара уюштурдуңар. Ошол иш-чара жөнүндө айтып берсеңиздер. Рахмат сизге. Кастамонуда биз Кыргызстан маданият күндөрү деген аталыш менен иш-чара уюштурдук. Бул иш-чаранын негизги пикири ошо студенттерибизден чыккан болчу. Студенттерибиз келип бизге Кастамонда кыргыздардын маданиятын, кыргыздардын культурасын Кастамон элине тааныштырайлы, Кастамон элине тартуулайлы деген ой менен келишкен болчу. Мен дагы албетте колдоп бул пикирди биздин ошо ректорго ушул сунуш менен кирдик. Ректорубуз дагы Сейитайдын, профессор Сейитайдын биздин бул пикирибизди колдоп, ошол менен иш-чарага даярдык башталган болчу. 2 айга жакын даярдык кылдык. Концерт аябай жакшы өттү, иш-чара аябай жакшы өттү. Кыргыздын улуттук кийимдерин тартууладык, кыргыздын боз үйүн ал жерде тартууладык, кыргыздын улуттук тамактарын тартууладык. Анан Бейиш өңдүү Кыргызстан деген аталыш менен биз выставка, сүрөт көргөзмөсү ачтык. Ошол менен Кыргызстандын маданияты, илими, билими бүт ошо каада салты боюнча элдер таанышып, Кастамон эли таанышып кетишти. Ал эми концерттик программада болсо биздин жаш талант Элзер Өскөнбаева келип, фольклордук, кыргыз фольклордук ырларынан үлгүлөр көрсөтүп берди. Ошондуктан биз ойлойбуз, иш-чара аябай жакшы өттү. Кастамон эли аябай кыргыз маданияты дегенде жакшы түшүнүктөр пайда болду деп ойлойбуз. Жакшы. Кыргызстандан бир канча ырчылар, угунчулар келишти го. Ошолор жөнүндө да айта кетсеңиз, кимдер келип катышты? Биз Розаманова эжебизди чакырган болчубуз. Тилекке каршы программасы ошо күнү туура келбей калып, ал эжебиз келбей калды тилекке каршы. Бирок Элзер Өскөнбаева деген карындашыбыз келип, аябай татыктуу бизге кыргыз маданиятын, кыргыз фольклорун татыктуу даражада бизге көрсөтүп берди. Ошондуктан биз Элзер Өскөнбаевадан аябай ыраазыбыз, ага рахмат айтып кетебиз. Ошо келип студенттерибизге ошо Кастамон элине ушундай кыргыз маданиятын, кыргыз фольклордук ырларын жакшы аткарып бергени үчүн биз ал карындашыбызга чоң ушул жерден сиз берген мүмкүнчүлүк аркылуу рахмат айтып кетким келет. Жакшы, рахмат. Анда Жыргалбек, ошол иш-чара кандай өттү? Өзүңдүн ой пикириңди айта кетсең. Рахмат. Иш-чара бардыгы биз ойлогондой өттү. 2 айдыр даярдандык, жакшы өтүшүнө аракет кылып. Менин оюмча дагы агайыбыз айтып өткөндөй, Кастамон эли кыргыз дегенде кыргызды жакшы жагынан тааныды деген ойдо калдык. Анткени жакшы каада салттарды көргөзүп, кыргыздын каада салтын унуткарбоо максатында жана ошондой эле кыргызча бийлерди, ырларды, сахналык көрүнүштөрдү колубуздан келишинче даярдап Кастамон элине тартууланга аракет кылдык. Менин оюмча дагы бардыгы жакшы, кыргыз дегенде жакшы ойдо калды деген ойдомун. Мындан ары дагы жеке эле Кастамон эмес, дагы ойлоп атабыз, башка Турциянын ичиндеги башка университеттерге дагы ошол программаны көрсөтсөк деген ойдобуз. Жакшы. Нурсултан, ошол иш-чарада эмне роль аткардың? Иш-чарабыздын негизги максаты болду, эң башынан айтылгандай эле ынтымак болду. Биз ынтымакташып 1 ай 2 айда даярдандык. Мен ал жерде роль ойногонум
тушоо кесүү деген сабакты ойногонбуз. Ал жерде кичинекей кыздын атасынын ролун ойнодум. Жана ошондой эле кыргыз бийи, Миң кыял бий, Кара Жорго бийин бийледик. Аны да бийлеп аткардык. Негизи эле Кастамону студенттерде абдан көп катылган таланттарыбыз бар экен да. Ырчыларыбыз бар, бийчилерибиз бар, актёрдук таланттары бар көп. Жана ошондой эле ошолорду өркүндөтүү үчүн биз дагы концерттерди көп кылганга, бири-бирибизге жардам берип дегендей, Кастамонда 70 кыргыз барбыз, буюрса дагы көбөйөбүз. Ошол биринчи кыргыздарданбыз Кастамондан. Жыргап айтып кеткендей эле, түрктөр бизди эң жакшы тарабыбыздан тааный баштады да. Ушул иш-чарадан кийин. Канча студент бар Кастамону университетинде? Кастамону университетинде азыркы учурда 70 студент бар. Кыргыздардан 70 студент бар, башка улуттардан да келген студенттер көп. Жалпысынан 22 миң студент бар университет. Университетте 22 миң. 22 миңдин ичинде 70 кыргыз болсо, 21 миңге тааныткан турбайсыңарбы Кыргызстанды? Ошондой. Жакшы. Аны менен кошо Кастамону калкы да келип көрүштү да. Жеке эле университеттеги студенттер гана эмес, Кастамону эли да келди, Кастамонунун губернатору да келип өзү катышты, жана ошондой эле Кастамону шаарынын мэриясы да келип өзү келип катышып сөз сүйлөп жакшы ойдо экендигин билдирип кетишти. Жакшы. Кудурет мырза, анда Кастамону шаарындагы университетиндеги өзүнүн кызматың жөнүндө кошумчалай кетсең. Бул темага өтөлөктөн мурда жана унутуп калыптырмын. Бул ой пикирди бизге алып келген Мырзайым Касымовага дагы рахмат айткым келет. Ошондой идея менен келип кыргыздарды таанытайлы деген ой менен бизге келгендиги үчүн ага жардам берген Баяман Зиябидин уулуна дагы ушул жерден рахмат айткым келет. Ал эми өзүмдүн Кастамондогу иш-чарам, Кастамондогу эмгек жолум жөнүндө айтып кете турган болсом, мен Кастамон университетинде 2014-жылы иштеп баштадым. Ошо теология тармагында. Ошол жылы келген экен бул студенттер дагы, бул инилерибиз дагы. Ошол күндөн бери ошо өзүмдүн факультетимдеги студенттериме негизинен түрк студенттер арасында 5-6 эле чет элден келген студент бар. Бир биздин факультетте бир кыргыз бала бар. Негизинен сабактарым түрк тилинде өтөм. Өзүм тармагым боюнча түрк студенттер болгондугу үчүн. Андан сырткары өзүмдүн жумушумдан ашкан убактымда ошол жерде кыргыздар менен, кыргыздардын ошо иш-чаралары, кыргыздардын маселелери, проблемалары боюнча алектенип, bundan мурун дагы сиз өзүңүз барып катышып берген Чыңгыз Айтматовдун эскерил кечесин уюштурдук декабрда, 16 декабрда. Ушундай иш-чаралардын өткөзүп жүрөбүз. Ошондун эсебинен биз кыргыздар Кастамонда биримдикти эме кылдык, биримдикти камсыз кылдык деп ойлойбуз. Студенттерибиз менен, кыргыз студенттерибиз менен андан кийин Анкарага келип, Анкараны айланып кезүү эме саякат кылып кеттик, антка бирге бардык. Ошондуктан мен барган күндөн бери эле Кастамонуда аябай жакшы күндөр, эсте каларлык күндөр болуп атат. Буюрса биздин студенттерибиз дагы, биз тарбиялаган студенттер дагы түрк студенттер өздөрүнүн мекенине жакшы пайдасы тийген балдар болуп өсөт. Андан сырткары биздин кыргыз студенттер дагы бул жерде Түркиянын жакшы жактарын, жакшы өнүгүп өскөн жактарын алып, Кыргызстанга өзүнүн мекенине кызмат кылат, ошол жакка алып барат деген ойдобуз буюрса. Канча факультет бар университетиңерде? Университетте 20дан ашуун факультет бар. Кээ бирөөлөрү толук кандуу ишке кире элек. Негизинен азыр ишке кирген факультеттерибиз биздин журналистика факультети, андан кийин экономика факультети, теология факультети, мед факультет, медициналык факультетибиз болсо быйыл ачылды. Кийинки жылдан баштап буюрса студент алып баштайбыз. Ал жерге дагы Кыргызстанда мен каалайм, Кыргызстандан дагы келип студенттерибиз Түркиядагы медициналык жетишкендиктерди үйрөнүп Кыргызстанга алып баруусун каалайм. Азыр Түркия медицина боюнча дагы Европада жакшы эле орунда турат. Даже Европадан келип бул жака тарланып кеткен оорулар бар. Ошондуктан Түркиянын бул тажрыйбасын биз албетте алышыбыз керек деп ойлойм. Андан сырткары туризм факультети бар, билесиздер, Кыргызстан
туризм боюнча дагы потенциалы бар мамлекет болуп эсептелет. Айрыкча Ысык көлдүк биздин студенттерди көбүрөөк ошо туризм факультетине үндөдүк. Анан биз Кыргызстандан студент алып келип атканда Кыргызстандын кайсы тармакта көбүрөөк кадр жетишсиздиги бар, ошону дагы статистикадан карап биз келген кыргыз студенттерибизди ошого жараша факультеттерге орнотконго аракет жасап жатабыз. Абдан жакшы. Анда келечекке пландарыңыз кандай? Буюрса Жыргал анан Нур Султан окшогон студенттеримдин суранычы боюнча буларды бүтүртүп коюп дагы буюрса 2 жылыңар калды балдар. 2 жылдан кийин мен дагы ошо өзүмдүн бул жерде тарбиялаган студенттерим менен кошо мекениме кайтайын, мекенимде эмгектенейин, ошол жерде биз өстүргөн студенттер менен чогуу ойлогон иштерибизди ишке ашырайлы, ойлорубузду ишке ашырайлы деген буюрса пландарыбыз бар. Ишиңизге ийгилик. Жыргалбек, өзүң журналистика факультетинде окуйт экенсиң, ошол факультет жөнүндө айтып бербейсиңби? Биринчиден журналистика негизи илетишим факультети деп айтылат. Илетишим, байланыш, анын ичинен журналистика болуп, журналистика ичинде 3 тармак болот. Халык илишкилер, газетечилик, анан радио, телевизион. Мен ошонун ичинен журналистика факультетинде азыр 2-нчи курсунда окуп жатам, журналистика факультети. Журналистика мага жагат абдан, анткени эл менен иштешесиң, элдин кээде айта албай аткан нерселерин жеткире турчу жерге жеткирүүлөрүн жана ошондой эле аларды жөн гана жеткиртим болбостон өзүңдөн жаралган мамлекет үчүн мамлекетке кандайдыр бир жол менен болсо да салым кошуу жолу дагы ачылган бул журналистикада. Мага жаккан жагы бул эл менен иштешүү, элдин көйгөйүн кичине болсо дагы элдин көйгөйүн чечүү болуп, ошонусу менен мага журналистика факультети жагат. Кудайым буйрса 2 жылыбыз калды. 2 жылда бүтүп, бир аз опыт, мындай тажрыйба алып иштеп, өзүбүздүн мекенибизге кайтып, мекенибизде дагы ушундай телевидение жагын өркүндөткөнгө, мындай жакшыраак деңгээлге жеткиргенге салым кошобуз деген ойдобуз. Жакшы. Нур Султан, эл менен байланыштар бөлүмүндө окуйт экенсиң. Ошол бөлүм кандай бул Түркияда? Бул бөлүмдүн эң башынан айта кетсем, тандап калган максатым бул өзүмдүн апам түрткү болду. Мен окуган лицейде кыргыз тил адабиятынан сабак берчү. Ошол сабактардан мага кандайдыр адабияткан түрткү болгондо, калк менен байланыш, өзүңдүн сүйлөңдү өркүндөтүү көп чыгармаларды окутканда бул жерге келип ушул факультетти тандап калып, өзүм абдан ыраазы болдум. Себеби калк менен биринчиден байланыш, көптөгөн тилдер окулат, социология, психология ушул тармактарды көп окуп, адамдын ой жүгүртүү, аң сезимин көп мындай байланыштырабыз. Анан бул бөлүм бизге эмеге да жакын болуп кетет да, журналистикага да бөлүм 1 да, себеби ошол үчүн чыгып айтып кеткендей, калк менен байланышты өзүм көп жактырам да. Ошол себептен тандап калдым. Окууларыңарды ийгиликтүү аяктап, Кыргызстанга барып эмгектенгиле. Кудурат мырза, сиздин да ишиңизге ийгилик каалайм. Ушул жердеги миссияңызды бүтүрүп, Кыргызстанга барып, элибизге, жерибизге кызмат кылышыңыздарга тилектешмин. Чоң рахмат майк бергениңиздер үчүн. Karşıda haligine tandırıp Bulungan jüründü bağındırıp Жаздағы қарғаны бүткін сыймын Садағам қойдым неге сағындырып Қылығын қиялдан Жалт еткен жашлымды çaldırır, çal etkin yaşlımdı, ay çaldırır. Sevesem mazak gidip, neyizeylim, yürüğün aşklardı, neyizeylim, yürüğün aşklardı, ay neyizeylim.
Seni sevin, şarkın can giyip, neyin sevin, mahabat dairasının can şirin, günden sen canlaşar boş özüyün. Şunkardın kanatlara, kalınganlar, yürüdüm aşklardı, izleyin, yürüdüm aşklardı, izleyin. Süydesem adam yedi, izleyin, yürüdü aşklardı, izleyin, yürüdü aşklardı, izleyin. Aralday suattan tegiregin, şanıma tutkarucu geri kanatlısın kanatlı sınavınday çılıncan seni nasıl çevirindin kılığın kız yürekler bombalılar ümitlerim şırgın kanımındı ümitlerim şırgın kanımındı Süydesem bazam gidi neyi sevin çürüdüm aşklardı izleyin çürüdü aşklardı ay izleyin çürüdüm